As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. Төрөлгөндө кубанган, Кудайдан өмүр суранган, жардамыма жараган, кабагыңа караган, аталарга жаман сөз айтпайлычы, биз деп берген тарбиясын актайлычы. Көрүүгө зар болгон көп бала бар, аталарды барында барктайлычы. Жетелеп колдон алып чарчабаган, түгөнгү сакыл айттың сактап алам. Белегиң деп билемин бек турушум, берекем алтын атам барктап алам. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган, атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Изиңди улай турчу улуң турат,
Karanın kadamıma берет қуат. Қарматып қамчымаға бердің еле, жабынам алға атоу, қалбайым құлап. Сыйлаған бар, сыйлаваған, барықтаған бар, барықтаваған. Атаның қадырын білелічі, жетпей жүргін қанша жан бар. Сыйлаған бар, сыйлаваған, барықтаған бар, барықтаваған. Атаның қадырын білелічі, жетпей жүргін қанша жан бар. Teskey altının balam istevi, altının balam istese, ay sayma gelip gitmeyi. Сыйлаған бар, сыйлаваған, барықтаған бар, барықтаваған. Атаның қадырын білелічі, жетпей жүргін қанша жан бар. Сыйлаған бар, сыйлаваған, барықтаған бар, барықтаваған. Атаның қадырын білелічі, жетпей жүргін қанша жан бар. Жетпей жүргін қанша жан бар. Şolom tibet dayıt gürbüy barışkan. Hakim gekti haktayım deyip bulunlar. İlim üçün düşkün uzak çarışkan. Oyloy
балдарым жакшы өсөдей ар бир адам, балдардын жакшылыгын көрүп жалан, ул үйлөп кыз чыгарып куда күтүп, туугандар жүрөлүчү эсен аман, эл журтум жүрөлүчү эсен аман. Аяйлап жылдар кошуп өтсө дагы, туугандар жүрөлүчү эсен аман, тең туштар жүрөлүчү эсен аман, эл журтум жүрөлүчү эсен аман. Ермебей көздөрүн түн менен өстүрдүң атене, кадырың жан болбос билбеген картайба атенем. Баркыңа жете албай жүрөмүн, бардыгын билемин, жаныңдан артыкча сүйөмүн, бар болгон тилегим. Кадырын сезеличи, айтканын береличи, кыйнабай атенениң эй, баркына жетеличи, кыйнабай атенениң эй, баркына жетеличи. Атакем акылдын мунайы жаркыткан өмүрдү, апакем балдардын мумайы жылыткан көңүлдү. Кашымда түбөлүк турушса, ар күнүм жаз эле, балдары эң мыкты чыгышса, картайбай татене. Кадырын сезеличи, кагылам дегеничи, ар күнүм атенениң эй, баркына жетеличи, ар күнүм атенениң эй, баркына жетеличи. Kadırın sezelici, aytkanın berelici, kıynamay atenenin ey, barkına жетеличи. Kadırın gözü vardan ey, barktaylı sezelici. Баркына ата-эненин жетеличи. Ертеден кечке жумуштан келбей, эл үчүн иштеп тамакта ичпей, калкымдын иши жылса деп алга
birak çaçın üzürlü emgek, üzürlü emgek jönele gelbeyt. Unutup üydü berilip işke, kaytasın üygö dayıma geçti, kaytasın üygö dayıma geçti. Atake sağa amandık dilip, jolungdu joldoп baldarың келет. Залкар оясыл насатын айтқан, караның бизге күч кубат берет, караның бизге күч кубат берет. Сыйырмат көрүп узакка жаша, журтуңдан ызак көрүңүз эми. Эмгегиң даңтап кылганың айтып, ардактап жүрсүн айылдын эли. Эмгегиң даңтап кылганың айтып, ардактап жүрсүн айылдын эли. Сыйлап бир жүрсүн айылдын эли, кыргыздын эли. Жашартып жаратканым берсе эгер, бүт бойдон байлыгымда кечер беле. Сан жеткис түйшүгүңдү өзүм алсам, апакем кадырыңа жетер беле. Аппак гүл сунам апа, картайып ачып, ак сарай курам сага, картайып ачып, алдыңа алтын төшөп беремин деп. Çok karmap turam apa, kартайып ачып. Мүлүктүн суусу болсо берер элем, картайбас болуп апа ичер беле. Аламга алым болуп жаралсам да, бир жолку азабыңды чечер беле. Жыл санап улам апа, картайып ачып, ак сарай курам сага, картайып ачып, алдыңа алтын төшөп беремин деп. Çok karmap turam apa, kартайып ачып.
gözlüktün tapsam egen yüzündü bir ıştardan yazar belin dinini dört kıdırıp götürsün da apake mak sütündü aktar benim bak dölet canar kezin kar tayıp açın urmatsı tabar kezin kar tayıp açın apake mak sütündün aylanayım
айрым арбаңыздар, ардактуу Ала Тообуздун аты уулдары, көңүлдүү күнүңүздөр менен урматтуу аталар, апалар, айымдар, мырзалар, жараткандын куттуу күнүндө сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү ак тойго, жакшылыкка баарыңыздарды кош келиңиздер демекчибиз. Той куттуу болсун. Бүгүн өзгөчөгөн урматтуу меймандар, анткени Каныбек атабыз менен Сапия апабыздын үй бүлөсүндө чоң жакшылык болгондо дагы бүгүн уул кыздары мына ушундай дастарконун жайып, жүрөккө эң жакын инсандарды жыйнап, бата алуу максатында мына сиздерди туз насиптеш кылып олтурат. Бүгүн Каныбек атабыз менен Сапия апабыздын 70 жылдык мааракеси, бирге жашап 50 жыл өмүр сүрүп алтын той мааракеси, анан Кудайдын буйругу менен мына жакынкы күндөрү дал ошол Аллахтын үйүнө барып, умрага барып, зыярат кылып келип, мынаке бүгүн өзгөчө купулу толуп толкунданып турган учуру туугандар. Андыктан той ээлеринин атынан бүгүнкү жакшылыкты, юбилей тоюбузду, ачык тоюбузду деп айталы, ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Эми Каныбек атабыз менен Сапия апабыздын уул кыздары турат. Анын ичинде ушул Марат агабыз бүгүн аракетин жасап, ак бата алайын, ата энемди ыраазы кылайын деп дастарконун жайып олтурат туугандар. Мен өзүм ушул ата энеден бата алгын деген бир автордук чыгармам бар эле, сыясы кургай элек жаңы чыгарма. Андыктан ушул үй бүлөнү Каныбек атабыздын династиясы десем болот. Каныбек атабыздын уул кыздары Канат агабыз, дагы Айзада жеңебиз дагы мынакей умрага барып келип отурат. Жыргал агабыз, Марат агабыз, Гүлжегит агабыз, Чынар эжебиз, небере чеберелердин баарын сиздердин колдооңуздар менен мен ошол чыгарма менен Ак Сарайга тосуп алсак. Кол чаап койсоңуздар туугандар. Ата энеден бата алган. Кана тосуп алабыз. Бүгүнкү бактылуу үй бүлө. Ate
музыкасы жоқ қол чалып қойылжушылы бөлөк отогандар. Бұл қол чалулар сіздерге болсын. Мезгилдин болот айжылы, комуздун болот кайрыгы, ар бир ата эненин балдары болот байлыгы дейт. Каныбек атабыз менен Сапия апабыздын тапкан байлыктары мына ушулар деп айтсак болот. Үй бүлөңүздөр ар дайым бүтүн болсун. Урматтуу ата, апа, ылайым сиздердин бүгүнкү мааракеңиздер куттуу болсун. Бүгүн атабыз менен апабыздын башына 70 жаш деген толуп, башына бакыт конуп, мынакей бүгүн төрдүн көркү болуп, кучагына сиздердей инсандарды батырып, ушул тойканага чакырып, уул кыздардын урматын көрүп олтурган учуру. 50 жыл ким жашаптыр туугандар? Бир жашында жаңа ачылган гүлдөйсүң, 10 жашында ойноп турган улактайсың, 20 жашта оргуп турган булактайсың. 30 жаш ажыдаардай коркпогон жаш, алдына келгендин баарын соруп турат. Ал эми 40 жаш дейт экен кырчындай, 40 жаштан өтүш керек ар бир инсан кыркылбай. 50-ге жашың келгенде, эл сен жөнүндө кеп кылбаса, ай баягылар 50-ге толду деп турбаса, ал өмүрүң кетти дей бер бепбекер. 50-ден ашып 60 жашка толуп, андан ашып жетелешип 70 жашка келип, ошентип жетелешип 50 жыл өмүр сүрүп бүгүн алтын тойду кошо белгилеп турабыз туугандар. Буга өзгөчө кол чаап коюңуздар. Пайгамбарыбыз баскан жерлерди басып, Аллахтын үйүнө барып, сиздер үчүн дуа кылып, биз үчүн дуа кылып, мынакей ушул Каныбек атабыз, Сапия апабыз, Канат агабыз, Айзада жеңебиз умра сапарын толугу менен аткарып бүгүнкү күндө өзгөчө жүрөктөрү жумшарып, бүгүн зиярат кылып келип, мына маңдайыбызда кашыбызда турган учуру. Эң башкысы кылган дуаңыздар, зияратыңыздарды Алла таалам кабыл кылган болсун дейли. Мына ушундай көздүн жоосун алып бир туугандар турат, неберелер турат. Ордубуздан жылбай турсак мен ушул жерден сөздү берейин. Урматтуулар, мына бүгүн Каныбек атабыз менен Сапия апабыз айтып атамын, 50 жыл жашап, бирге өмүр сүрүп, ушунча байлык топтоп, мынакей уул кыздардын төрүндө, атпай жұрттың кашында бүгүн турат. Каныбек ата, мааракеңиз кут болсун. Ылайым 100 жылдык тойду мына ушул уул кыздарыңыз белгилеп, Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Сиздер жасап келген, айтып келген дуалардын баары кабыл болсун деп тилек кылалы. Мына ушул колуңузда турган кичинекей неберелердин үйлөнүү тойлорунда дагы сиздер төрдүн көркү болуп бата берип турушту Алла таалам насип эткен болсун. Анда бүгүн өзгөчө эпкин ичине батпай эргип турган, сүйүнүп турган Каныбек атабыздын ак батасы менен жакшы тилеги менен бүгүнкү ак тоюбузду официалдуу түрдө ачабыз. Каныбек ата, той кут болсун. Рахмат. Бүгүн кичине тамам ооруп калыптыр. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Алла таалам биринчи Аллага мактоо болсун. Пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Şu şehirde oturganlar bardığında Allah talam ошол азырлык сапарыбыз умра сапарына чакырган болсун. Şu келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизди сыйлап, биздин семьяны сыйлап келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бардыгыңыздарга тынч болуңуздар. Şu бүгүн биздин тастарканга отуруп, şu жакшы мейманыбыз болуп кеттиңиздер. Кандай болду? Рахмат. Мына ушул атабыздын жакасын аппак кылып кармап, 4 уул 2 кызды төрөп, бапесте вак бешиге бөлөп, энелик мээримин төгүп өстүрүп, бүгүн бакытка балкып, океандай чалкып турган Сапия апабыз болгон чыгар. Апа, сизди куттуктайбыз. Бүгүн өзгөчө кубанып турасыз. Сүйүнүчүңүздү тең бөлүшөбүз. Эне даңк деген даңкын алып, мынакей 6 баланы өстүрүү кандай бакыт туугандар. Анан бүгүн өзгөчө мынакей сиздердин кучагыңыздарда. Ата-энебиз өмүр бою текстилде иштеп, элге кызмат кылып, эмгегин ошол жака, өмүрүн ошол жака арнап, мына бүгүнкү күндө бактылуу каарылыктын дооруп сүрүп турган учуру. Сапия апабыздын дагы жүрөгүнөн чыккан ак тилектерди угалы, келген тууган урук менен амандашып алыңыз апа. Тоюңуз кут болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Ой, силерди көрүп, толкунданып, сүйүнүп турам бир чети. Бардыңыздар куш келипсиздер шээрге, бизди ызатта урматтап,
bir tuğandarım, kayınjurtum, komşu kololorum, klastaşlarım, ecelerim, ecesindilerim, ağayinilerim, bardık ele tuğandarım gelip oturasızlar. Dağı bir jolu sizlerge kuş gelipsizler. Bugün biz şu kişine baldar bir pasta 70 yaşka çıkıp kalıppın, özümden bilbey kalıppın. Baldar şu umura saparına belek kılıp öyle beletin aytpay ele berip kapıstan ele barıp kaldık. Oyda jok жерден ele. Аябай бара турган сонун жер экен, бардыгыңыздарга дуа кылдык. Досторго, коңушуларга, тууган урук, эже сиңдилерге, бардык бала чакаларга, классташтарым келип отурат. Мына классташтарым 70 жылдыкты белгилеп отурушат. Барыңыздарга биринчиден чын ден соолук, узак өмүр, бактылуу карылык, бардыңыздарды ошо жактарга барып келишиңерди суранам. Тынч болгула, заманыбыз, эли журтубуз тынч болсун. Мен ушу жерден пайдаланып, балдарыма рахмат айтам. Bir çeti suyunup, bir çeti толкунданып турам, сөзүм таппай. Балдарым ошо жака менин 70 жылдыгымды подарка кылып, тууган уруңузга, эже сиңдилериңиз бардык туугандарга кичине чай берип коелу деп чечишип, бардыңыздарды чакырып отурат. Çaylardan içip oturuңуздар, барыңыздарга башым бийип тазим кылам. Рахмат сиздерге, бардыңыздар. Атарып, алыстан келип отурасыңар. Оягы кызыл кыя, оштон төштөн, алыс жерден келип, Бишкектен, көлдөн кудаларым көлдөн келип отурат. Бишкектен келип отурушат. Рахмат ошо кудаларыма дагы şu emeden пайдаланып рахматымды айтам. Ошолорго дагы чын ден соолук, узак өмүр, жолдору шыдыр, эме кызыр жолсунда болушсун. Ошолорго да рахмат, ошолорда ден соолукта болсун. Урматтап, сыйлап, алыстан ат арытып келип отурушат. Бардыңыздарга рахмат айтам. Мына абысындарым келип кызмат кылып атышат. Çoğun rahmat, kaynukalarim kızmat kılıp atışat, çoğun rahmat şularga. Bardыңарга kuş gelipsizler, barыңızдар, kuş gelipsizler. Көп сүйлөп койдум окшойт. Эң сонун, ой караңыздарчы. Ачылып, чачылып, сиздерди сагынып калганын байкап атасыздар бу туугандар, Азыр эми сизди кой берем, ушундай баары менен кучакташып, сагынычты таркатып дегендей. Дагы бир жолу бүгүнкү ак тоюңуздар кут болсун. Кудайым буйрса мына жакшы тилектер менен баштап алдык. Сиздерге чоң рахмат. Жакшы тарбия бергениңиздер үчүн көрүнүп турат жыйынтыгы сиздерди капыстан умрага жөнөтүп, Алла Таалам өзү чакырган, өзү сүйгөн адамды чакырат экен ал жерге. Баарын эле буйруй бербейт экен, сиздерге буйруп олтурат. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми бир туугандарга сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Убагы келгенде сиздерге сөз беремин. Эми келген коноктор менен аралашып, амандашып жүрсөңүздөр болот. Сиздерге чоң рахмат. Kıyıp cangan жүрөктөн ыйман жолго үйрөткөн, акыйкатты сүйлөткөн пайгамбар Расулулла. Тура жолду баштадың, артка кадам баспадың. Жана Сапия апабыз айтып өтпөдү, эң алыстан келген менин кудаларым бар деп. Чын эле, эң алыстан келген коноктон белек берип баштайынчы. Ким келди экен? Эң алыстан ким келди? Бишкек, Ысык-Көл. Каяктан отурабыз? Каяктан келди? Каякта? Бул жактабы? Биринчи ошол жактан баштайынчы. Сизбечи? Көл, Бишкек. Ой, баракелди. Атайын бүгүнкү тойго. Аз бирди алып келе коюн дагы. Бишкектен келген кудагай бар экен бул жерде. Чоң рахмат. Жан келген коноктор, орун алып беребиз, кана келиңиздер. Бүгүн эми урматтуу меймандар, тойдун программасын сиздерге кыскача түшүндүрүп айтып өтөйүн. Тойдо суроо жоопторду уюштуралы, жакшы калуу тилек, анан ырдап олтурганга уруксаат берилет. Бир гана антракт деген нерсе болбойт. Тарса турса тансага түшпөйт экенбиз. Канакей, Бишкектен келген апабызга да бир белек берип турайын. Аванс.
Ошон үчүн активдүү катышып отуруп бериңиздер. Сыртка чыкпайбыз, урматтуу коноктор, айрыкча мырзалар. Өзүнчө бир танабис болот. Ошол убактарда чыгып келсеңиздер болот, урматтуулар. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Алдыңыздарга касиет тойконанын алгачкы сый тамактары тартылууда, урматтуу меймандар. Тамагыңыздар даамдуу болсун дейли. Ал эми мен жогоруда айтып өттүм, ырдаган курук саат экен деп. Сиздерге бир Чал-чалым деген кыргыз жыттанган чыгарманы аткарып берейин. Сиздер тамактанып алыңыздар. Андан кийин биз акырындык менен Акбата алууга өтөбүз, суроо жоопторго өтөбүз дегендей. Дал ошол ырды билгендер болсо, чогуу ырдап олтурсаңыздар дагы болот. Жаштарга, чал-чалым деген чыгарманы сиздерге аткарып берейин. Шляпачан апалар отырады. Отырып алып билеп атышат шляпачан апалар. Ой, мынау айрықша апаға беріп біріздірейінші. Сіз өзгөчө билеп атасыз апа отырып алып. Егер тұрып алып билесеңіз бар ғой. Ай, бүгін антрак болмайды екен бе? Ай, баракелді. Ай, тойлорда ғана ойнап жүрөлү, ай кошталар, ай бакытка балкып күлөлү. Алакан кызы чапсаңар, ай өмүрдү шаңды бир гана сүрөлүң. Бара келди. Азаматсыздар, чоң рахмат. Өтө керемет. Эми мен туугандар, мындай бир ислами китептер келиптир атайын. Тарбиялык мааниси өтө чоң, өтө сонун китептер экен. Ушу китептерден баштайын деп турам.
Bir ayat, bir hadis, bir окуя дейт. Мына ошо китептен баштайынчы. Мен оңой эле суроолордон берем. Анан барып татаалдашып кетиши мүмкүн. Кыргыз менен ушу исламды аралаштырып суроолорду берейин. Сиздер болсо активдүү катышып, экран аркылуу, ОЗК аркылуу жооп кылып катышып отурсаңыздар болот. Эң алгачкы суроо болсун туугандар, биздин эми бизге үлгү болгон, адам затына үлгү болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам боюнча суроо берем. Ким мага 3 суроого бирдей жооп берет? Мына ошо китепти ошол конокко берейин. Пайгамбарыбыз кайсы жылы туулган, канча жашында кимге үйлөнгөн деген суроого эчем кол көтөрдү, барайын. Ушул китепти берем. 3 суроо бердим. Пайгамбарыбыз кайсы жылы туулган, канча жашында кимге үйлөнгөн деген суроо. 571-жылы төрөлгөн. Айша разияллаху анхага. Айша? Хадича негизги 40 жашында үйлөнгөн. Өзү канча жашта болчу? Пайгамбарыбыз канча жашта? 25 жаш. 25 жашта болчу. Азаматсыз пресс. Жаңылышып барайын деп эжем жоогун түздөп кетти. Дагы бир китепти берем. Мен окуп туруп берип атам, аябай жакшы. Жакшы келиндер деген китепти берейин туугандар. Жакшы келиндер деген китеп. Пайгамбарыбыз Миражга чыкканын баарыбыз билебиз да, туурабы? 7 кабат асманга чыккан деп. Ошо Миражга чыкканда кайсы пайгамбар, эй Мухаммед, үммөтөрүңө менден салам айта бар деп айткан? Ким айткан? Кол көтөрөсүздөр. Бишкек чанкалар көтөрө баштады. Сиз да Бишкектен келдиңизби? Ой, эже. Так, ким? Ибрахим алейхиссалам. Браво! Азаматсыз апа. Эң туура жооп болду. Мен бир татаал суроо берем. Ой жүгүрткөнгө өтө оңой суроо. Буга Кур'ан-ы Карим, Кур'ан китебин берем туугандар. Эң главный призибиз десем болот. Бул Кур'ан ошол үйгө барып, нур чачкан Кур'ан болсун, окулган Кур'ан болсун деп айталы. Эң оңой суроо. Ой жүгүрсөк, ой жүгүртпөсөк татаал суроо. Адам тарыхында төрөлүп өлбөгөн, төрөлбөй өлгөндөр кимдер болгон? Биринчи кол көтөрөбүз. Ана мен ошого барайын. Туулуп өлбөгөн, туулбай өлгөндөр кимдер болгон? Эжем кол көтөрдү. Кур'андын бирөө сизге буйруйт окшойт. Жооп беребиз. Туулбай өлгөн Адам алейхиссалам. Браво, Адам алейхиссалам, туура. Туулуп өлбөгөн Иса алейхиссалам. Браво, кол чабып коюш керек кошуналар. Туппа туура жооп. Мына Кур'ан сизге апа. Бар болуңуз. Ыраазычылык билдиребиз, өтө керемет. Дагы бир приз тандайын. Так. Мына приздин бирөөсүн берейинчи. Мынандай наборду берейин. Кыргыздын тарыхында 5 аял заты өткөн туугандар. Биздин мына Каныбек атабыздын небере кыздарына ушундай бир ырымдап коелу, ошондой бир даанышман аял заты болсун деп. 5 аял заты өткөн, алар наамдары көп болгон, бирок белгилүү наамдарын айта турган болсок, баатыр, даанышман, көсөм деген наамдарга ээ болгон аялдар болгон. Кимдер алар? Ким атап бере алат? 5 аял зат. Кыргыздын тарыхына өтөйүн. Кимдер? Баатыр, даанышман, көсөм, эмне деген наамдар, Кол көтөрөбүз. Балким эсептеп көрсөңүздөр чыгып калышы мүмкүн.
Кимдер болушу мүмкүн туугандар? Төрдөн кол көтөрүп атат. Ким деген жамаат? Ата журт туугандардан көтөрүп аттыр да. Мына дашынакай болгон набор белекти мен сизге берейин. Туура болсо апа, өтө алабы кеминен сиз жака. Оппа, ушундай кылып турабыз. Ата журт экен. Кимдер болушу мүмкүн апа? Ошо Каныбек атабыздын небере кыздарына ырымдап коелучу бир. Кимдер? Биринчиси неме? Пайгамбарыбыздын жары. Жок. Кыргызда Батыр, Данышман, Көсөм деген наамдарга ээ болгон аялдардан 5-өө. Курманжан Татка 1. Канике энебиз. 2. Зуракан Кайназарова. Жок, ал кирбей калат. Уркая Салиева алда кирбей калат. Айчүрөк. 3 болду. 2 калды апа. Жаңыл Мырза. 1 калды апа. Дагы бирөөсү. Кыз Сайкал. Кол чап коюңуздар. Акыр апам айтты чиркен. Ай баракелди апа. Бул белек сизге. Мына ата журт туугандар бар болуңуздар. Жакшы. Тамак ичип бүттүңүздөрбү? Алгачкы тамактан болуп калыштыр. Дал ошол ата журт тууганды мен микрофонго чакырам. Анткени ак батасын берип куттуктоосун айтып биздин юбилярларды куттуктоо үчүн ата журт жамаатын чакырабыз. Урматтуу ошо жамаат, төрдө отурган конокторубуз, Адарат апабыз, Ырыс апабыз, Сейилхан апаларыбыз баштаган, аталар, агалар баштаган ушул ата журтка тиешелүү Каныбек атабыздын жалпы туугандары толук кандуу жамаатыңыздар менен келиңиздер. Ак батаны мына ушул жамаат менен баштайлы. Кана келиңиздер, жалпы туугандар. Биздин апабыз мына төрдүн көркү болуп, жашы бир топко келсе дагы бүгүн мына кадырлуу конок болуп күбө болуп турат. Батаңызды, каалооңузду айтыңыз апа. Бата берип калуу тилек айтып коюңуз. Кана Оми, Сапия, Каныбек, ой садак оголоюндар эй. Кудайым иши кылып тилегиңер кабыл болсун, ажыңар кут болсун, башыңарга бак конуп, үйүңөргө кут толуп, жаркырап, жайнап, өмүр бою калдык көрбөй, уза түрмө, сыйлуу, бактылуу болуп жашагыла. Эйланайын Раббим, Кудайым аш бергенге баш берсин, узун өмүр жаш берсин, пайгамбар батасын берсин, бай дөөлатын берсин. Ырыс кешик, ынтымакчылык, барака пайыз келсин. Кудайым аматыңы келип, эли журт, калай кал, тууган уруктар менен сак саламат, бай бадавлат болуп жаша. Эйланайын Алла. Ошону менен кошо Алла Таала өзү коргоп, өзү колдосун, өз панайында асырасын. Авалы Куда калмыш пиллер тарбият кылып, Алладан нени каласыңар ошонун бардыгын ата этсин, ишиңер оңунан келсин. Кудай Тааладан дагы көп нерселер тилек кылам балам. Ушулардын бардыгын кабыл кылсын Алла. Эйланайын Алла, пайгамбарыбыз батасын берсин, бай дөөлатын берсин. Ырыс кешик, ынтымакчылык, барака пайыз келсин. Ишиңер оңунан келип, авалы Алла колдосун. Алладайын пайгамбар париштелерин колдоп, сак саламат, бай бадавлат болуп жашагыла. Алладан нени кааласаңар ошонун бардыгын ата этсин. Тилеген тилегиңер кабыл болсун. Омин айткан. Ушул буканын адисти кабыл болсун. Ушу дүйнөдө кам болбосун. Алганын менен тең алып, небере чебере кыбыралуу болуп, эч нерседен кам болбосун. Кудайым иштерине илбаз берсин, амир берсин. Kudayım o dine bu dine hal kılmasın, zar kılmasın, bloga caldıratçı kılmasın, göz kalandı kılmasın, ne kısadan karızlar kılmasın, ne kitle muhtaç kılmasın, yaşlığa yavaştırsın, zamanlarla adaştırsın. Tüm zaman bala çakasmayan, alganımla ten ağrıp, uçur dünyada kan bolmayı. Akkan arka su ağaçta bunlarsa başından da su ağıp gelgen bala özürdü bala dinini. O yollardan yol dopturup
Siyet atlap püstüne şeyin, özü kadar acıga barıp geliştin. Şu dünyada hiç meselen kan bolmasın. Amin. Айтқаныңыз келсін, ава, чоң рахмат. Апаларға беребіз эми. Қанеке, келіңіздер. Неме қайным, аусыным Сапия, ушу барған ажумараңар қабыл болсын. Ул кыздарыңардын урмасыйын көргүлө, жолуңар ачык болсун, жолдошуңар кызыр болсун. Ушу уулдардын урмасыйын көрүп, багда өлөткө беленип жүрө берели айнанайындар. Небелердин, тыбыралардын тойлорун көргүлө, оорубагыла. Эки дүйнөдө жакшылык, жакшы жайылган дасторкондун үстүндө жолугушуп жүрө берели. Тынч болгула, ушу ажумараңар кабыл болсун. Ак чачтуу, сары тиштүү, бай-байбиче болго, 100 ашып чыккыла айнанайындар. Тынч болгула. Amin, amin. Perişteler amin desin. Bu çaktaki apalardan kim başlaydı? Kana. Geliniz. Uzaktan gideyim. Hadi. Biraz doğrak. Bundan. Amin. Туғандарым, тынсыңарбы бардыңар ушул жердеги жаматтар. Жакшы болгула силер дагы. Шундай ажы тойлор дагы силерге жакшылык нерсе менен буйрусун. Ар дайым ушу ажы тойго аркасынан барып келип жүрө бергиле. Менин жээндерим тынч болгула, бар болгула, бай болгула. Мынакей эжем болгондо дагы ушу жерде турат эле. Силердин озур урматыңарды көрөт эле. Эми ошондой болсо дагы өзүңөр тынч болгула. Кыздын кызматын көргүлө, уулдун урматын көргүлө, сый сыпатын көргүлө, жакшылык күндөрдө ар дайым тойдо бир эле жүрүп, бир эле туруп, ушу өзүңөр көбөйө бергиле. 90-100гө чыккан келиндерден болгон. Менин үкам 90-100гө чыккан азыркы неде ажолордон болсун дегендей тууган уруктардан, мына ушу аксакал чалдардан болушу, досторунун аркасынан, акалардын аркасынан өрмөлөй жүрө берсин менин туугандарым. Тынч болсун, бар болсун, бай болсун. 90го дайыма 90дон ашкан балдардан болгула. Мен ошону каалайм. Ой, рахмат, кабыл болсун. Келиңиz апа, келиңиz. Кана? Assalamu aleykum. Бүгүнкү ушул Каныбек менен Сапиянын кош майрамы болуп турат. Биринчиден булар улуу сапарга пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын жолу менен ошо Аллахтын жолуна барып, сийинип, ошолор Каабаны көрүп, ошолордун зиярат кылып, улуу жолдо шундай арыбай, чарчабай, күч-кубат менен келишти. Экинчиден ушул эки укамдын, Каныбек укам жана Сапия келинимдин 70 жылдык тою болуп атат. 70 жылна айткан оңой болгон менен бу турмушта өтө кыйын жол, татаал жол. Ушул татаал жолдо ушулар бала чакалуу болуп, өнүп турмуштун жакшы жаманына, оор кыйынчылыгына чыдап, ушунча бала чакалуу, келин, небере чеберелерди көрүп 70 жашка чыгышты. Ушул маареке, кош майрамыңар кут болсун укаларым. Ден соолуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, ырыскыңар кенен болсун. Дасторконуңар дайым жакшылыктарга жайылсын. Ушу уулдун урматын көрүп, кыздын кызматын көрүп, Аллахым дагы насип кылып, чоң ажыга дагы кыйналбай, кыстабай, күч-кубат менен барып келгенге Аллахым насип кылсын. Ушу тоюңар кут болсун, эли журтубуз баары тынч болсун, тууган урубуз баары тынч болсун. Ушу бүгүнкү той өтө кубаныч менен жакшы өтсүн. Мындан кийин дагы 100 жылдык маарекеңерди тосконго бардык эли журтубуз тынч болойлу, аман болойлу. Amin.
Чоң рахмат, аябай жакшы сөздөр болду. Дагы бир апабыз бар экен, кана келиңиз апалдыраак жылабыз. Кымбаттуу жана урматтуу алыс жакындан келген тууган уруктар, баардыгыңыздар куш келипсиздер. Ушул менин эки укам, эки келиним алыскы узак сапарга барып, эсен аман кайтып келишти. Ибадаттары кабыл болсун. Аллахым өзү колдоп, өзү жар болсун. Мына 70 жылдык тойлору да кут болсун. Өздөрүнө насип кылсын. Пайгамбар патасын берсин, баг дөөлатын берсин. Уул кыздардын урмат сыйларын көрүп, мурат максаттарына жетсин. Эки дүние кам болбосун, эки дүние саабат болсун. Алган неберелери дагы узун өмүрлүү, чын деликтүү, кең пейилдүү болушун. Бардыгы ыймандуу, ынсаптуу жаштардан болушун. Ушулардын тарбиясын алган балдар Кудай кааласа бардыгы ыймандуу, ынсаптуу болот деп тилейм мен. Тынч болушун, бар болушун. Балдарына дагы рахмат. Ушулардын дагы өмүрү узун болсун, өрүштөрү жайык болсун, ыкыбалы балант болсун. Кең пейил берсин, кетпес дөөлат берсин. Ойлогон ой тилеген максаттарына жетсин. Амин, амин, амин. Ой, кандай сонун бата тилектер, ушунун баарына периштелер амин десин. Дагы бир апабыз бар экен, алдыра келиңиз. Келиңиз. Ооба. Кымбаттуу жана урматтуу агалар, үкалар, жеңелер, сиңдилер, эжелер, баарыңар ушул менин Нияз кызы, Шаранын баласы Каныбектин кызы Сапиянын 70 жылдыгына кут келипсиңер, айнанайындар, куш келипсиңер. Ушул өкөнүн ар дайым ден солугу сак болсун, кошкондор менен кошо карысын, бир кылым жашасын, уул кызынын урмасын көрсүн, тоюн көрсүн, неберелеринин, чеберелеринин бардыгынын төрүндө болсун. Tileyim Allah'tan, tileyim surayım. Aman bolsun, esen bolsun. Aynen aydır, aman bolsun. Ой, бара келди. Аксакалыбызга да сөз берейин. Эки конок калды, ошону менен жыйынтып айтканбыз. Келиңиз аба. Рахмат. Кымбаттуу туугандар, бүгүнкү күнү ошо Каныбек ажы тоюна келипсиңер. Келгениңерге кубанычтабыз. Каныбек өмүрүңүз узун болсун, жеңе дагы жаркырап жайнап жүрө бериңиздер. Ушу балдардын урматын кыздардын сыйын көрүп, ушу автостор дасторконуңар жайылып, жүзүңөр жарык болуп, өмүрүңөр узун болуп, бактылуу болуп, жакшы жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Эртеден бери мынаке бардык жагы тамадага дагы жардамчы болуп атат керек болсо агам. Күйүп пышып жүрүп атат, мына тою жакшы өтсүн деп куттуктайбыз келиңиз ага. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, чексиз мактоолор болсун. Сиздер менен биздерди ушул жерге себепкер кылып алып келип турган менин агам менен жеңем, иним менен келиним болуп атат. Ошон үчүн ага эжелер, ини карындаштар, куда сөөктөр, аяшакалар, жердештерим, карындаштарым айтор ушул жерде сыйлап келгендердин бүт бардыгыңыздарда ассалому алейкум. Бардыгыңыздарга ушундай жакшылыктар насип эткен болсун. Мен жана жеңем айтып кетти, мен толкунданып турам ушул жерде деп. Мен булардан да артыкчалык толкунданып турам. Сиздерди көргөндөн кийин андан да сонун ушундай менде бир сезимдер пайда болду. Ушул жерде келип туруп элдин алдында, ушу тууган уруктун алдына мен да сүйлөп коеюн деген ниет аябай жакшы жаралды да. Эмне деймин? Сиздерден кечирим сурайм, эгерде көбүрөөк болуп кетсе. Мен агам менен жеңемдин историясын башынан баштап азыркыга чейинкини мен айтып кетпесем болбойт. Себеби булар ушулардын себепкер болуп ушул жерде турат. Мен кичинекей мезгилинде азыркы өзүнүн неберелериндей 2 классында окуганда ушу жеңем мага биздин үйгө келин болуп келген. Ошол жерде жалаң эркектер, кыз бала жок. Мен жеңемди эже катары кабыл алганымда ошол мезгилден азыр ушул мезгилге чейин эжем эмес, апам катары мен сыйлайм. Энемден кийинки энем ушул жак болот. Кандай менин чачымды алып, көйнөгүмдү жууп, мектепте жиберген ушу жеңем болчу. Ушулардын агам болчу. Ушулардын сыйы менен, ушулардын мага көрсөткөн эмелери менен мен ушул деңгээлге жеттим дейм. Азырга чейин сыймыктанам. Азырга чейин өздөрүнө айтам.
мына жигиттер, кыздары топтолуп турат ушул жерде. Ушулардын эң чоңу мен болом деп эсептейм ушулардын алдында. Ошон үчүн ар бириңиздерде ушундай ага жеңе болсун. Жеңе эмес, эже эмес, эне катарында ушундай жакшы адамдар көп болсун. Андан кийин эмнени айтып кетким келет, ушул жерде ушу биз дагы эл катары эне атабызды ушу умрага жиберели, ажыга жиберели деп, ал жака жиберип келгенде элден падасын алып берелин деп ушул жерде жүргөн уул кыздардын атына да чоң ыраазычылык билдирем. Себеби ушундай жигиттер, ушундай кыздар ар бириңиздерде ушундай жакшы жаңылыктарды, жакшы күйлөрдүн үстүндө организовать этип чуркап жүргөн ушундай адамдар ар бириңиздерде болсун. Кудайым буйрса, ден соолукту берсин, өмүрдү берсин. Эң биринчиси ден соолук деп коет экен. Менин агам менен жеңемди ушул умрага барып келгичекте Алла Таала ушунчалык чеберлигин ушул жерде сезип койсоң болот да. Агама сыноо келди. Аябай катуу ооруп, анысын бүт бардыгын кайра берген сыноону менен өзүн текшерип тазалады деп ойлойм. Ушул жерде турган жеңеме дагы сыноолор келди. Бул эгерде адам башынан өтпөсө, муну сезбейт, өзүнүн ушкарасынан өтпөсөчү. Ошон үчүн сиздерге чоң тазим. Сиздер бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, эч качан жамандык көрбөңүздөр, ыйыңыздар толка жакшылык болсун, жүргөн жериңиздер төрдүн көркү болсун. Ар дайым мындай ыйлуу, сыйлуу жерде ушундай болуп жүрө бериңиздер. Айланаңыздар да сиздерди курчап, сиздер менен жүргөн ушул жердеги залда отургандай көңүлдөш, жакын адамдар болсун. Дагы бир жолу сиздерди куттуктап кетем. Рахмат. Калмаман акебизге бир кол чаап коюңуздарчы. Анан андай ырашык айтып атып, ыйла берейин деп атты. Сезип аттыңызбы? Ба деп ыйла берейин деп атты, бирок өзүңүздү кармадыңыз. Ба мындай го түрктөрдө Султан Сулейман мынтип турганда барып колдорун мынтип өп коет. Ошентип өп коюңчу гана. Кана бир сүз. Ошондой ыраазычылыгын билдирип атат. Караңыздарчы. Айтыңыз Алтай. Ушул камера Ukамın balları, sapardaki balları, şeydeki balların gün tüm beladan saksasın. Körmez beladan saksasın. Kurunda doğmaktan saksasın. Şeytanın vesvesesine saksasın. Nil bilekin felaketlerini saksasın. Tapkan taskan berekesini derim, işlerine il var derim. Nere kıvıralarına şeyin toy bulup, şu dünyada hiç orva sırkava yok, tenger maksatına gel. Amin. Mınake bata. Жарайт, керексиз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ошол менин Каныбек акаммен, жеңеммен, Канат акаммен, келиндин шылтоосу менен ушул жерге баардыгыбыз насип кылган экен. Жолугуп отурабыз. Биринчиден Каныбек ака, жеңе, өмүрүңүздөр узун болсун. Ушул балдарды, кыздарды тарбиялап өстүрдүңүздөр. Өзүңүздөрдүн жолуңуздар менен кетти. Дайыма мынантип умра сапарына жөнөттү балдарыңыздар. Кылган дуа тилектериңиздер, зыяратыңыздар, тилеген тилек ой максаттарыңыздын баардыгы аткарылды. Мына канаттары дагы кошо барып келиптир. Шулардын дагы зыяраты кабыл болсун. Дайым ушул балдардын, кыздардын жакшылык күндөрүн көрүп жүрө бериңиздер. Эч карыбаңыздар, эч оорубаңыздар. Шулардын баардыгыбызга, биздин уруктарга баш эге болуп, аксакал болуп жүрө бериңиздер. Тоюңуздар амкулук болсун. 70 жылдык. Жүзгө чыгыңыздар. Рахмат чоң. Калгандарга кошулуп берели туугандар. Апалардын буттары ооруп кетти, мен сезип калдым. Калгандар кошулуп тилектеш болуп коебуз. Куттуктап орун алсаңыздар болот. Жүрүңүздөр. Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Барыңыздарга, бара электерге ошол умра сапарын насип этсин, ажылык сапарын насип этсин. Кана келиңиздер. Орун алып беребиз. Урматтуу айымдар, мырзалар, азыр экинчи тамак тартылгандан кийин
bir 5-6 мүнөткө танапис жарыялайбыз, ошондо сыртка чыгып келсеңиздер болот. Анан бирин серим болуп чыкпай турабыз. Кана келиңиздер, белектер болсо берип, сары пайларды кыйгарып, коттоо жайыбыздан орун алабыз. Экинчи сый тамак тартылып башталды. Туугандар. Таалайым сенде, кубанчым сенде, таалайым сенде, ай сүйгөнүм. Таалайым сенде, кубанчым сенде, таалайым сенде, ай сүйгөнүм. Орын алып береміз, урматтуу меймандар. Сый тамак тартылады. Эч ким сыртка чыкпасын, туугандар. Азыр жакшынакай видеоролик тартуулайбыз, силерге слайд-шоу тартуулайбыз. Дал ушул умра сапары кантип башталган, эмне болгон, кандай болгон, баарыңыздардын назарыңыздарды азыр пауза алып туралы, конокторубуз отуруп алсын. Сары пайлар болуп болсун канатаке. Эң сонун, караңыздар. Туугандарга чоң рахматыбызды айтабыз. Үстүнө кийип отурат окшойт. Умра сапары кантип башталды эле, аны назар салабыз, экранга назарыңыздарды бурабыз, келиңиздер.
Алакын алкан коюңуздар, мына ушундай көздөрмөмдер болду. Барып келишке туугандар кантип башталганын да көрдүк. Мен силерге эми китептерден берейин. Куранда канча сүрө бар? Оңойна баштап турганын биринчи кол көтөргөндөргө бара берем да.